Башкы прокуратура Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы тарабынан дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды сатып алууда 138 миллион сомго жакын мыйзам бузууларды аныктады. 2024-2026 жылдары айрым сатып алуулар медициналык мекемелердин чыныгы муктаждыгын эске алынбай ишке ашырылган. Натыйжада жалпы баасы 74,1 миллион сомдун 60 аталыштагы дары-дармектин жарактуулук мөөнөтү өтүп кеткен. Мындан тышкары саламаттыкты сактоо уюмдарынын тиешелүү өтүнүчтөрү жок эле медициналык буюмдардын ири партиясы сатып алынып, 63,8 миллион сомдон ашык суммадагы продукция жараксыз деп табылган деп айтылат маалыматта. Бул факты боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана атайлап пайдасыз келишим түзүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Корумду чокусунда дайынсыз жоголгон альпинисттерди издөөгө тартылган тик учак 12 августта коюу тумандан айынан 5500 метрден жогору көтөрүлө алган жок. Бул тууралуу издөө куткаруу тобунун катышуучусу Александр Семирнов маалымдады. Ал издөө иштери жүрүп жаткан бул жолду аймак 2 жана 3 базалык лагердин ортосунда жайгашканын, бирок бул тиликени азырынча эч ким көрө электигин тактады. Анын айтымында биринчи лагерден жогору жактан аркандар табылган, бирок текшерүүдөн кийин алар дайынсыз жоголгон топко таандык эмес экендиги аныкталган. Семирнов эртең менен аба ырайы жакшырса дагы учушаарын кошумчалаган. 75-чилердин катына байланыштуу айыпталган Курсант Асановдун жактоочусу Чынара Жакыпбекова жараянды ачык өткөрүү өтүнүчүн келтиргенин, сот аны четке каккандыгын билдирди. Жактоочунун айтымында отурумда ачык өткөрүүгө Курсант Асанов менен Курманбек Дыйканбаевден башка айыпталуучулар каршы чыгышкан. Курманбек Дыйканбаев 13 августта отурумга кирип баратып, соттун ачык өтүшүн талап кылаарын билдирген. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата маданий иш-чаралардын көбүнө көрүүчүлөр акы төлөп киришет. Бул тууралуу Маданият министри Мирбек Мамбеталиев маалымдаган. Анын айтымында Бостыридеги Рух Ордо, Дордой Долмат маданий борборунда жана Ат майданда өткөн концерттер менен Көк бөрү жана Көк бардын финалына билеттер 1000 сомдон сатылгандыгын билдирген. Жыйынтыктоочу салтанатка көрүүчүлөр 1000 сомдон 5000 сомго чейин төлөп кирет. Маданий иш-чаралар Бишкек аренада Курманжан Датка этнографиялык музейинде дагы өтөрү белгилүү болгон. Ал эми Кырчын этно шаарчасына кирүү акысыз, ал жерге 500дөй үй тегилип, 7 облустун ар бирине өзүнчө орун берилет. Министрлик шаарчанын курулушуна башында 200 миллион сом каралганын, кийин 50 миллион сом кошумча бөлүнгөндүгүн билдирген. Ош шаарында 75 орунга ылайыкталган жаңы бала бакчанын курулушу башталды. Долбоордо заманбап ашкана, жыйындар залы, медициналык жана уктоочу бөлмөлөр, жылытуу системасы менен каралган. Ошондой эле балдар үчүн коопсуз аянтчасы дагы бар. Жергиликтүү тургундардын айтымында, аймакта буга чейин чакан жана эскирген бала бакча иштеп келгендиктен, жаңы мектепке чейинки билим берүү мекемесине муктаждык жогору болгон. Мындан тышкары аймактагы көп жылдан бери чечилбей келе жаткан таза суу маселеси жакынкы күндөрү чечилүү алдында турат. Депутаттардын салымы менен, демилгеси менен мына ушул көчөдө 75 орундуу 2 кабаттуу жакшы бир заманбап балдар бакчасынын имаратынын курулушуна бүгүн мезгил кутучасын салган турабыз. Мына ушул балдар бакчабыз ушул жердегилердин бардыгына ак жолтой болуп жакшы кызмат кылсын. Анда эмесе жүрүңүздөр. Жакшы мектеп болсун. Ушул садиктен мамлекетибизге, элибизге кызмат кылган улуу инсандар ушул садиктен тарбияланып чыксын, бала бакчадан. Ооба. Мен кыргызмын деген бийик максаттуу уул кыздар тарбиялансын. Бала бакчасы болсун.